зекет көп адамдарга туш боло бербейт. Орозо дагы кээде үзүр болуп адам ооруп калат. Бирок намазга эч кандай үзүр жок. Ооруса дагы отуруп окуй берет. Ошон үчүн намазда рүкүнү өтө коркунучтуу. Шахаданыгы белгилүү болду. Бирок намазда кээ бир адамдар жеңил карап өмүрү өтүп келаткандар бар. Эртең ана мына деп отуруп өтүп кеткендер бар. Ошон үчүн буга олуттуу караңыздар, намаздын убактына, намаздын алдындагы даратка, намаздын ойду бөлбөй окууга, шарттарына, намаздын ичиндеги рүкүндөргө, мустахаптарына, сүннөт амалдарына бар көңүл буруш керек ошого. Намаз окубай намазга түшө элек жакын бир туугандарга эскертиңиздер. Туура эмес түшүнүп албайлы. Намаз жок адамды барып капыр деп жүрсөк, антип бир адамга жүзүнө карап өкүм берилбейт, сен капырсың деп. Жалпы өкүм айтылат, бирок бир адамга биз айта албайбыз. Сахабалар, табииндер, чоң аалымдардын, намазды окубай жүргөн адамдардын абалы кандай экен, капырчылыкка, ширкке абалы өтө кооптуу экенин өтө көп сөздөр бар. Ал эми шахада бузулса, ал белгилүү көрдүңүздөр. Аллах таалам баарыбызга ыкылас берсин, ниетибизди бекем кылсын. Ушул шахада ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах талап кылгандай нерселерден аткарууга жана анын бузулуучу нерселерден сак болууга насип кылсын. Намазга бекем турууга насип кылсын Аллах таалам. Куранда да канча жерде келет, силерге эмне болду тозокко түшүп калышыңарга десе, эмне деп жооп беришет? Биз намаз окугандардан эмес элек деген Куранда аяттар бар. Тозокто күйүп бышып, чыңырып кыйкырып атат дейт Аллах тааламдан. Үн келип сурайт. Эмне себеп болду силерге тозокко түшүңөр десе, биз намаз окугандардан эмес элек. Кээ бир адамдар чын эле адашып жүрөт. Алар оюнда, баланча намаз окуйт, ал уурдайт анан, адеп акылага жаман, каранда мен намаз окубасам дагы жүрөгүм таза деп коюп жүргөндөр. Зекетин берем, бирөөгө зыяным жок деп. Анын оюнда ушундай жакшы ой менен, жакшы абал, эч кимге зыяным жок жүрүү менен деле Кудайдын алдында ак болуп жүрө берем деген түшүнүп алат. Намазды ким буйруду? Молдо буйруган жок, баланча буйруган жок. Бул Аллахтан түшкөн буйрук. Аллах буйруду. 7 кабат асмандан түштү. Жалгыз өкүм ушул, асмандан түшкөн. Аллах менен байланыш 50 убакыт эле башында. Билесиздер, Муса пайгамбар саллаллаху айтып отур. Мухаммад, көрдүм бул үммөттү. Адамдар менен талашып, согушуп көрдүм. Өтө тоң моюн, кыйын 50 намазды окуп албайт. Барып кыскарттын Роббиңден сурант деп отуруп. Азайттырып 5ке түш. Бирок Аллах тааланын берешендиги менен ырайы менен кимде-ким 5 мал намазды окуп алган болсо 50 мал сооптун алат. Себеби Аллах таалам момун ушундай жазган, 1 сооп кылса 10 соопко жазат. 5 мал сооп 50 мал сооптун алат. Анан ушул 5 малды да таштап койсок, кантип Аллах таалам жүзүн карайбыз? Аллах тааламды көрүп туруп капыр болгон иблис. Жана жогоруда айт, жөнөй махлукка сажда кылбай койгондуктан. Аллах таалам бизге айткан жок го, махлукка сажда кыл деп. Аллахка сажда кыл. Мен жараттым сага, мага сажда кыл. Бир күндө 5 жолу сажда кылып коюудан эмне тосуп атат бизде туугандар? Ушунчалык да өзүбүздүн жаныбызга кайдыгер болобуз. Коркпойлу. Качанга чейин жүрүш керек? 30 жаштагылар бар, 40 жашта деп жүрөт, 50 жашта канча адамдар мен неберелүү болгондо окуйм деп ага чейин өтүп кетти. Көз алдыбызда эле, өзүңүздөр деле караңыз, таанып жүргөн эле адамдар эртең да отуруп. Кимдин дараты жок болсо, намазы жок. Кимдин намазы жок болсо, иманы жок. Эң биринчи сурак ушу намаздан башталат. Намаз жок болсо каралбайт дейт Алла адамды. Каралбайт болду. Аллах таалам алдында карабайт аны Алла таалам. Ошон үчүн намаз бекем болойлу. Намаз жок болсо элестетиңиздер, жашоо жок, акыретте жок, ибадатта жок. Намазды көздүн карегиндей сактайлы. Исламдын негизги түркүгү. Бул жок болсо берки түркүктөр кулайт, күйүлүп чөт.